Көрдіңіз, Муралим Ахмедов Элдар Молдожунусовқа андан ары соққы орналады, жана гол. Элдар Молдожунусовтың голынан кейін Тет Нефчи командасының алмашуға отырған ойыншылар тараптан қуаныштың жеңіс шығаттағы Теп Қарабалтай командасының дарвазасына 10-ші минуттан Элдар Молдожунусов өзінің голын киргизет. Эсеп 1-0 Нефчи командасы алдыда. Жана Элдар Молдожунусов бұл сезондың алқан байланышты жүргізуге ұмтылған, бірақ анын бири дагы чыккан Арген Жуматаев Элдар Молдожунусовқа чыгарып берүү. Элдар Молдожунусов азыр жекеме-жеке Марат Жумабаев менен андан ары соққы бар, жана экинчи голду Элдар Молдожунусов Қарабалтай командасының дарбазасына жолдойт. Айтор ойындың 23-ші минутын көздөй бара жатқанда Нефчи командасы Элдар Молдожунусовтың тарекетімен есепті 2-0-ға айландырат. Нанар Арген Жуматаевқа жана Азамат Өмірәлиевке чыгарылган топ, соққы жана дарвазанын жандан. Алдын көздөй сурулуп чыгат, Канат Акматов болушунча өзүнүн ылдамдыгын кошот, жана соққы деп. Балким оюн башка өңү тоңуланмак. Кайрат Изаков ылдамдыкты артырып барабы, соққы жана Мухридин Ахмедов оюнчу көп ошол чыгап алдын көздөй чыгуу аракет кылмаган болгондо Александр Межников жана гол бар. Мынтип Мухридин тагырагы Михаил Петрушенковдун катачылыгын толугу менен колдонот. Дагы Александр Межников Карабалтай командасынан бұл сезонда голын киргизет. Александр Межников жана бұл сезондагы тарихи гол айтор. Алгачкы голду киргизет. 3 оюнчуну алмаштыруу менимче өзүнүн далушуна соққы жолдонобу жок. Жакын калтырып берүү. Соққы бар жер менен жана Азамат Аскербековтан качып чыгуу умтулду. Азамат Өмүралиевке чыгарып берип соққы жолдоnuшу керек жок. Махмедов өткөн сезонда алганын дарвазасына бурчтан гол киргизген эске ала турган болсок, анда кооптуу жана гол түз эле Муралим Ахмедовдун өзүнөн кирди же. Бул жерде жок. Акрам Умаров, канча дагы Акрам Умаровдун башынан 3-чү гол кирет, дагы эсеп 3-1-ге айланат. Бирок Муралим Ахмедов дагы ошол чеберчилик менен чыгарып бергенин айтсак болот. Счет матча 3-1. Впереди команда Нефчи. Өмүралиевди жекеме-жеке дарвазачы менен чыгарат. 4-чү голду жолдого мүмкүнчүлүк бар десек жок. Бар Нефчи командасынан Элдардын чыгарган тобу жана штангага текшерип койгон толук мүмкүнчүлүк бар. Сырболот Орозбек уулу жакынкы Балиев. Ой, кандай гана кубаттуу соққы. Алыскы оюн Жаныш Күренкеев, Александр Межниковдон соққы деп айтууга азыр. Элдар Молдожунусов бир гана коргоочу бар, жана алыскы бурчка чыгарган Муралим Ахмедовдун соққусу.